Салам достор, мен бүгүн жашоомду өзгөртүү боюнча эң биринчи күнүмдү ушунчалык ийгиликтүү аяктадым десем болот. Эртең менен ойгонуп сейилдедим. Андан соң тамактанып алгандан кийин фитнес-залга барып, денемдин үстүнөн да иштеп келдим. Залдан келип лекция уктум. Эң кызыгы, лекцияда берилген алгачкы техниканы аткарып, медитация жасап, кызым менен ойноп отурсам, жолдошум чалып калды. Жаңы ачылган мебельный фабриканын рекламасына тартылып берүүмдү суранды. Бул заказ мен үчүн күтүлбөгөн белек болду. Анткени менин 6 жуманын ичиндеги өзгөрүүмдүн эң башкы себеби финансы жактан өсүү эле. Демек, бул белги. Эң алгачкы күнүм аябай ийгиликтүү башталды деп кабыл алдым. Бир күндүн ичинде $500 рекламага тартылдым. Мындан кийин да тартылууга келишим түздүм. Кандай техника аткаргандыгым боюнча билүүнү кааласаңыз, анда кыскача угуңуз. Вторая интересная особенность вашего сознания – это то, что я люблю называть «великий обманщик». Ваш собственный разум выступает как великий обманщик. Давайте я расскажу, что я под этим имею в виду. Ваш разум играет с вами, обманывает вас, ограничивает вас неисчислимым количеством способов, а вы этого даже не замечаете. Мына ушундай. Бул сабакты айымдарга жардам болсун деп аябай арзан баада берсем, көпчүлүгү барктаган жок. А мен болсо өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи техника аткарганда эле жыйынтыктар менен башталды. Көрдүңүзбү? Алдыда дагы кандай сонун күндөр күтүп жатканын чыдамсыздык менен мен дагы сиз дагы күтүп жатсаңыз керек. 6 жуманын ичинде акыл эсти өстүрүп, мамиле жактан дагы, финансы жактан дагы өзгөчө жыйынтыктарды көрсөтүп берем деп ишенемин. Мени менен бирге болуңуз.